Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Негизи биздин жетекчилер дагы, жарандар дагы бүтүндөй элибиз, коомчулук ушул баш мыйзам менен жашаганды, баш мыйзамды урматтаганды, ар бир беренесин кыйшайуусуз аткарганды мындай үйрөнүшүбүз керек. Ошол жерде туруп, борборлук трибунада туруп, министри дагы, премьер-министри дагы, депутаты да баарыбыз ушул баш мыйзамды карап ант беребиз. Эми бул дагы азыркы курултай сыяктуу эле дагы бир андан дагы бир маанилүү маселе болуп калды да. Конституциялык соттун чечими талкууланбайт. Мындай акыркы арызданылбайт. Атаң ким самайчы. Эми эмне кылабыз эми? Кандай кылып баш мыйзамды өзгөртүш керек? Эмне кылыш керек? Баш мыйзамды өзгөртүүдө ошон үчүн мындай өтө шашылыш кабыл албаш керек эле. Ар бир берене боюнча иштеп чыгыш керек эле. Эми мисалы айтып атат, ал максат койгон деп чечмелеп атат. Конституциялык сот. Бул намерение болчу деп. Анда эртең адам укуктары боюнча маселелер болсо, башка болсо, анда дагы кайрылсак, жок, бул жөн эле намерение болчу деп койсо эмне кылабыз мисалы? Мына ушундай бир маселелер болуп атат. Эмне кылабыз эми ушуну азыр? Мисалы, ошол жерде анда ошол шартка ылайык деш керек эле мындай. Кандай кылабыз эми муну? Мындай бул дагы бир чоң маселеге жаралды да бул боюнчачы. Эртең ар бир маселе боюнча табият менен таттуу мамиледе бол деп турат бул жакта. Баш мыйзам бул бүтүндөй биздин идеологиябыз. Мына ушул жерде бүт жазылган. Тең болгула, табиятты сыйлагыла, ата бабалардын айтканы менен болгула, келечекти карагыла. Бүт мына ушул баш мыйзамда бүт жазылган. Ушу баш мыйзамда эле жашасак болду Кыргызстан. Баш мыйзамды эле аткарсак болду. Өнүгөбүз. Андан башка жол жок. Эми Атакан Самайжы, эмне кылабыз эми? Кандай чыгабыз эми кырдаалдан эми? Эмне кылышыбыз керек эми? Эми туура маселе коюп атасыз. Тилекке каршы адам өтө өкүнө турган. Бирок ошонун тилекке каршы биздин депутаттардын колу менен жасап берип аткандыгы кайра өкүнүчтүү да. Биздин жогорку кеңештин комитети четке кагып атканы өтө өкүнүчтүү да. Бардык балени биздин депутаттардын колу менен жасап аткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Күн сайын карызды биздин балдар, небере чебере урпактардын моюнуна жогорку кеңештин комитети менен карыз илип атканы өкүнүчтүү да. Бардык өкүнүчтүүсү ушул да. Кечээ өткөндө айттык, жанакы стратегиялык объектилерди дагы менчиктин колуна берсе болот деген ушул жогорку кеңеш уруксат берди да, садакаларым айланайындар. Боло берет деп кетип бартабыз да, кете беребиз деп атабыз да. Эми мына Жанар мырза айтып аткандай, караңыз, Конституцияда ата бабабыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып, мен Айкөл Манастын осуятына таяна албайм десем, эмне кыласың? Кош бериңиз. 3 мүнөт. Мынчалык эпчил болосуңар, мен жооп берип атам. Эгерде биз ушул биримдикте, тынчтыкта жана ынтымактыкта жашай албайм десем, эмне кыласыңар? Мен ушул ата бабанын саркын, салтын сактабайм десем, эмне кыласыңар айланайындар? Өкмөт сактабаса болот, мен сактабасам болбойбу деген сурооту болсо, эмне кылабыз, кайда барабыз? Биз ушул мезгилге чейин ушул Конституция деп колубузга көтөрүп келдик эле, эртең бирөө жарым айтпайбы? Эгер Конституциялык сот ушундай чечим чыгарып, Конституциянын беренеси иштебегенге мүмкүн деп койсо, биздин чет өлкөлүк өнөктөштөр эмне дейт? Кайда барабыз биз? Мунун саясий мааниси өтө чоң, абдан коркунучтуу жагдай. Бул ошол ооз толтурган 30 жылдын ичиндеки, мен айттым жана, 2095 жылдан 2005 жылга чейин канча убакыт өттү десе, 5 жыл убакыт өттү деп чечим чыгарышкан алар. Мына экинчиси ушул. Конституцияны сактабай эле кой. Эгер сага жакпаган беренеси болсо, аны аткарба деген сөз. Ушул, башка сөз жок. Рахмат. Биринчи микрофон.